Москвада таксист муунтуп өлтүрүлгөн. Бул тууралуу маалымат Россиянын Москва шаары боюнча тергөө комитетинин сайтында жарыяланды. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн маалыматына ылайык, Москва шаарынын Эльнинская көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн короосунда такси унаасынын ичинен 1972-жылы туулган айдоочунун сөөгү табылган. Ал муунтуп өлтүрүлгөн. Таксинин айдоочусун өлтүрүүгө шектелген жаран Москванын батышында кармалган. Анын жанынан өлтүргөн жарандын банктык картасы табылган деп айтылат маалыматта. ЖМКлар маркум Кыргызстандын жараны экенин жазышууда. Индонезиянын Чианджур районундагы жер титирөөдө 50дөн ашуун киши көз жумуп, жүздөгөн адамдар жараат алып, имараттар менен жолдор талкаланган. Күчү 5-6 балга жеткен зилзаланын очогу өлкөнүн борбору Жакартадан 74 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Жергиликтүү геофизикалык агенттиктин маалыматы боюнча элементтердин таасиринен келип чыккан цунами коркунучу жок. Тынч океан бассейниндеги жарака линияларынан улам Индонезияда жер титирөөлөр, вулкандардын атылышы менен цунами тез болуп турат.